Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Президенттин байыге болгон иш сапары аяктап Бишкекке кайтып келди. Президент Садыр Жапаровдун Бириккен Араб Эмираттарына 12 февралдан 14 февралга чейинки иш сапары аяктады. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Белгилүү болгондой, Дубай шаарына болгон сапарынын алгачкы күнү мамлекет башчысы Абу-Даби өнүктүрүү фондунун башкы директору Мухаммад Саиф Аль Сувейди менен жолугушту. Анда ири инфраструктуралык, инвестициялык жана социалдык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташууну мындан ары тереңдетүүнүн актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Ошол эле күнү Баэнин энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Ал Мазруи менен сүйлөшүүлөр болду. Буга чейин жетишилген келишимдерди ишке ашыруу маселелерине токтолуп, мамлекет башчысы Магстар компаниясы тарабынан күн электр станциясынын курулушуна өзгөчө маани берилерин айтып, Кыргызстан аталган долбоордун алкагында милдеттенмелерин өз убагында аткарарын баса белгиледи. 13 февралда Садыр Жапаров 10 дүйнөлүк өкмөттөр саммитинде сөз сүйлөдү. Өз сөзүндө өлкө башчысы Кыргызстандын мындан аркы өнүгүүсү боюнча көз карашы менен бөлүштү. Ал баса белгилегендей, акыркы 3 жылда өлкө аткаруу бийлигинин бардык тутумун модернизациялоо, өкмөттүн ишин трансформациялоо, коррупцияга каршы элдешкис күрөш, жаңы экономикалык саясатты ишке ашыруу жана калкка көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын тутумун санариптештирүү аркылуу терең экономикалык кризистен акырындык менен өнүгүүгө өттү. Ошондой эле дүйнөлүк өкмөттөр саммитинин аянтчасында Садыр Жапаров инвесторлор менен бир катар жолугушууларды өткөрдү. Ошондой эле Баэнин вице-президенти, премьер-министри Дубайдын башкаруучусу Мухаммад бин Рашид Аль Мактум менен жолугушуу болду. Тараптар Кыргызстан менен Баэ ортосундагы өз ара кызыкчылык туудурган эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү маселелерин талкуулашты. 13 февралда президент Дубай Ислам банкынын төрагасы Мухаммад Аль Шайбани менен жолугушуп, ири инвестициялык долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу, ошондой эле ислам каржылоо принциптерине негизделген банк кызматтарын өнүктүрүү маселелери талкууланды. Иш сапарын аяктап, Садыр Жапаров 14 февралда Бишкек шаарына кайтып келди. Булак Супер Кежи. Райымбек Матраимовдун Оштогу үйүнүн дарбазасына мөөр басылды. Ош шаарында бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары издөөдө жүргөн Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнө тиешелүү үйдүн дарбазасына Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мөөр басып кетти. Учурда атайын кызматтын тергөөчүсүнүн колу коюлган мөөр кагаз дарбазада чапталып турат. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысы жеринен билдирди. Үй Ош шаарынын Субаналиев көчөсүндө жайгашкан. Матраимов өзү же анын жакындары буга комментарий бере элек. Матраимовго тиешелүү деп айтылган. Оштогу Жамби бизнес борбору да жакын деле жабылып, кайра иштей баштаганын ошол жерде эмгектенген бир канча адам тастыктады. Бирок ал кандай себептер менен жабылып ачылганы тууралуу расмий маалымат чыккан эмес. Январда Ош мэриясы Матраимовдун үйүнүн тосмолору мыйзамдуу аянтынан 9 метр чыгып кеткенин айтып, дубалдарын бузган. Анда муниципалдык менчик башкармалыгы үйдүн тосмосу турган 9 метр жер мамлекетке тиешелүү экенин билдирген. Кала бийлиги короону курчаган дубалды алуу тууралуу былтыр декабрдын аягында эскертүү бергени белгилүү болгон. Январ айында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимовго издөө жарыялап, милиция кызматкерине ал тууралуу багыттама берген. Ага кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренесин, уюшкан топ жана кылмыштуу уюмдар тарабынан адамды күч менен кармоо, анын жүрүү эркиндигин чектөө бөлүгү менен айып коюлган. Ал эми өткөн жумада атайын кызмат Райымбек Матраимовдун 34 миллион 810 миң 500 долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине алынганын билдирген.
Былтыр УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимовду жана маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевду өлкөдө мафия түзгөн деп айыптаган. Матраимов акыркы окуялар тууралуу комментарий бере элек. Анын азыр кай жакта экени белгисиз. 2021-жылыда УКМК Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016-жылдын башында бажыдагы башка атка минелери менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 миң сомдук айып пул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Булак Азаттык. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз, которобуз. Протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Арам иштерге барышат. Депутат 14 февраль сүйүгүнүн жокко чыгарууну сунуштады. Кыргызстанда 14 февраль сүйүгүнү майрамдалбашы керек. Бул тууралуу жогорку кеңештин бүгүн 15 февралдагы жыйынында депутат Мекимбек Абдалиев айтты. Депутаттын айтымында 14 февраль сүйүгүнүндө жаштар жаман иштерге барып жатышат. Кече 14 февраль күнү Кыргызстаныбызда өмүрүбүздүн тарыхыбызда болбогон, биздин салтыбызга, наркыбызга туура келбеген сүйүшкөндөр күнү деген майрам болуп өттү. Капа болбоңуздар, мен катуу эле айтайын, бул шайтандын майрамы. Канча деген жаштарыбыз арам иштерге, жаман иштерге барышты. Канча деген жигиттерибиздин чөнтөгүнө зыян болду. Сүйүшмөк тургай, канчасы кече күнү эмнеге сен куттуктабадың деп урушту. Мына мен 14 февраль 2011-жылы үйлөнгөм. Анда Ден Валентиндин высы дагы жок болчу. Биз өкмөт менен биргеликте Кыргызстандын салтына туура келбеген ушундай чоочун нерселерди жокко чыгарышыбыз керек, деди ал. Булак Суперкежи. Кыргызстанда жер титиреди. 14 февралга караган түнү Кыргызстандын аймагында күчү 3 балга жакын жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институту билдирди. Институттун маалыматына ылайык, жер титирөө саат 1:44 катталган. Жер титирөөнүн очогу Кыргызстандын аймагында тагыраагы айылдын Дыйкан айылынан чакырым, Ак Жар айылынан 14 чакырым түштүк тарапта, Достук айылынан 15 чакырым, Атбаш айылынан 18, Куланак жана Нарын шаарынан 35 чакырымда жайгашкан. Жер титирөөнүн күчү Кыргызстандын калктуу аймактарында сезилген эмес. Булак Суперкежи. АКШнын өзөктүк калканынан жарака кетти. РФтин коопсуздук кеңешиндеги билдирүү. АКШнын өзөктүк калканынан Пентагондун башчысы Ллойд Остин 2023-жылдын декабрынын соңунда ооруканага жатканын жашырганда жарака кеткен. Бул туурасында Россиянын коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Михаил Попов айтканын РИА Новости жазды. Адатта АКШда өзөктүк куралды колдонуу чечимин президент, коргоо министри жана куралдуу күчтөрдүн жетекчилер комитетинин бириккен штабынын төрагасынын макулдугу менен кабыл алат. Бул тартип күнү түнү жана тынымсыз иштеп турат. Ал эми коргоо министри ордуна жок. Кайда экендигин жана анын ордун ким алмаштырарын эч ким билбейт. Пресса анын ишинин бир бөлүгү министрдин орун басары Кетлин Хикске жүктөлгөндүгүн жазууда. Ал дагы ошол учурда Пуэрто-Рикодо эмгек өргөөдө болгон деген известия басылмасына берген маегинде Попов. Ал адаттан тыш нерсе болгонун белгиледи. Таң калып деле болбойт. Мындайча айтканда АКШнын өзөктүк калканынан жарака кетти деп кошумчалады ал. Анын айтканына караганда бул кыязы АКШнын өкүлдөр палатасынын куралдуу күчтөр боюнча комитетинин төрагасын түйшөлтүп, Остинге мыйзам чыгаруучулар алдында түшүндүрүшүп белгилеп кат жолдогон. Мындан мурдараак Остинде простата рагын аныкташканы маалым болгон. 2023-жылдын декабрында Пентагондун башчысы Уолтер Рид атындагы улуттук
аскердик медициналык борборго жаткырышкан. Операциядан кийин Остин үйүнө чыгып, бирок абалы оорлогондуктан 1 январда кайрадан ооруканага алып барышкан. Анын медициналык жайга пландалбай тагыраагы капыстан жатып калышы Америка өкмөтүндө чуунун чыгышына себеп болгон. Январда үйдөн стратегиялык байланыштар боюнча координатору Джон Кирби Остиндин оорусу тууралуу президент Джозеф Байденге өз учурунда маалымдалбаганы көйгөй жаратканын билдирген. Чуудан кийин Пентагон башчысы АКШ Конгресстин куралдуу күчтөрдүн иштери боюнча комитетине 14 февралда көрсөтмө берүүгө чакырышканын жогоруда айтылган каттан улам билүүгө болот. Анын тексти комитеттин сайтына жарыяланган. Жакынкы күндөрү табарсыгындагы көйгөйлөрдөн улам Остин кайрадан ооруканага түшүп калган. Бул кырдаалдан соң Пентагон жетекчиси ыйгарым укуктарын орун басары Кэтлин Хикске өткөрүп берген. Дарыланууга жатып калгандыктан Остин Украина донорлорунун Брюссельдеги жолугушуусуна барбай, алар шаршемби күнү виртуалдуу түрдө жолугушууну пландап жаткандыктарын Пентагондун өкүлү Риа Новостиге билдирген. Булак Спутник KG. Израиль Ливандын түштүгүнө абадан сокку урду. Израиль армиясы Ливандын түштүгүндөгү көптөгөн Хизбулла буттарына абадан сокку урганын жарыялады. Израиль армиясынын билдирүүсүндө Израиль учактарынын Ливандын түштүгүндө Хизбулла мүчөлөрү жайгашкан аскердик комплекстери жана байкоо пункттары да арасында болгон 7 башка аймакка кол салганы белгиленди. Билдирүүдө Ливандын түштүгүндөгү көптөгөн пункттардын замбириктер менен да аткыланганы кабарланды. Хизбулланын Израилдин түндүгүнө күндүзгү кол салуусунда Кирият Шмона шаарына тийген ракеталардын 2 израилдиктин жаракат алышына себеп болушунан кийин Израиль армиясы чабуул жасады. Хизбулла Кирият Шмона шаарындагы полиция бекети жана Хунин чеби аймагындагы израилдик аскерлердин чогулуу пунктунун куралдар менен бутага алынганын жана атуулардын ийгиликтүү болгонун жарыялаган. Булак Назар News KG.